Лейлик районунун Исфана шаарында экологиялык көйгөйлөр көтөрүлүп жатат. Инсан Лейлик коомдук фонду тарабынан Жашыл рейнджерлер лагери деген аталыштагы иш-чара үстүздөгү жылдын 25 ноябрынан 27 ноябрына чейин жүргүзүлдү. Суу жана экология маселелерин жакшы билген жаш улан кыздарды даярдоону максат кылган иш-чарага район акими да катышып, экологиялык көйгөйлөрдүн маанилүүлүгүнө токтолду. Суунун кандай багылыктары, суунун кантип үнөмдөп иштеш керек деген ушул 2-3 күндө биз иштейбиз. Биздин келечегибиз силерсиңер, биздин үмүтүбүз. Эртеңки күндө ар бир жашоочу ушул суунун баркына жетип, сууну үнөмдүү пайдаланып, анан кийин жаңы элибиздин жашоосуна салым кошо турган идеялар менен ошолорду колдонуп, элибизге бир жакшы жаңылыктарды жаратуунун үстүндө аракет кылып үйрөнсөңөр, бунун пайдасы биздин элибиздин турмуш шартына тие турган болсо, бул максатына жетти деген ишенич. Жаштар иш-чара алкагында климаттын өзгөрүшүнө, суу айланасындагы көйгөйлөргө жооп издешти. Келечектеги экологиялык көйгөйлөрдүн алдын алуу үчүн дал бүгүн ойлонуу зарыл. Буга ылайык 3 күн аралыгында ар түрдүү талкуулар уюштурулду. Алдыда мындай лагерлердин жыл сайын уюштурулары күтүлүүдө. Мен аябай үмүтүм бар, бул деген ушул жыл гана болуп гана бүтүп калбастан, ар бир жылы болсо аябай чоң плюстары болмокта. Анан кийин биз бул лагердин алкагында жалгыз гана ошо изменение климата сыяктуу суроолорго жооп издегенге, алдан тышкары экономикасы кандай зыян тийгизет, могу суу жок маселеси, андан тышкары социалдык жагында карап жатабыз. Экологиялык көйгөйлөрдүн арты эмне менен бүтөөрүнө жаштар да кайдыгер эместигин билдиришти. Экологиялык лагерге келген жаштар көйгөйлөр менен жакындан таанышып, алардын чечилишин каалай тургандыктарын жашырышкан жок. Бүгүн экологияны коргоо боюнча бул жерде иш-чара өтүп жатат. Мен бул жерден түшүнгөнүм, экологияны коргоо боюнча бул иш-чара өтүлгөнү бул эң жакшы деп ойлойм. Анткени биздин айылда, биздин шаарда көптөгөн экологиялык проблемалар бар. Алардын бири мисалга суу көйгөйү болуп келет. Биздин айылда суу кеңири жетиштүү, бирок бизден кийинки айылдарда суулар жетишпейт, жетишсиз. Ошондуктан биздин айылдагы сууларга суу бурабыштарын коюп, керек гана маалда аны иштетүү керек деп ойлойм. Биз жашаган чөйрөнү экологиялык таза аймакка айлантуу, өнүктүрүү жана сактоо баарыбыздын милдетибиз. Ал эми экология маселесине жаштардын кызыгып, маани берүүсү жакшы жышаан деп эсептесек болот. Кондуз Жоробекова, Каныш Аяшемова, Бакытбек Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.